1964 ушул канал курулган экен. Ошол убактан бери реабилитация болуп оптур. Көп жерлери бузулуп, элге кооптуу болуп, зыян келтирүүдө. Анан ошону менен дагы бирге айтсам, ушул агып жаткан суунун 30%ке чейин патерия болуп атат. Ең көйгөйлүү мындай акведуктар бар, мына менин аркамда турат. Ошол менин айылыма коркунуч туудуруп аткан, элдерге аябай коркунуч туудуруп аткан бул чоң маселе деп эсептейм. Азыр жанынан тартыш кылып барып, ар кайсы көпүрө ошол көпүрө акведуктун тешилип калып суу агып атат. Бул жылдан жылга бул тешиги чоңоюп, бир күнү жарып кетчү болсо, бул жолдон ылдый түшкөн элдердин баарын суу каптап аябай коопсуз болуп турат. Сапарбаев Найман каналы боюнча. Көп жылдан бери ватқозго да кайрылганбыз. Жергиликтүү эл жооп болгон эмес. Сапарбаев каналынын биринчи бөлүгү Сасыпак каналына чейинки авариялык участоктор бар. Равшанбек Рыспаевичке да айтайлык десек жеткиртпей койду элдин үнүн. Ал боюнча сиз жакшы билесиз, мында ошто сиздин өкүлү экөөбүз барбадык беле министр менен. Экинчи этапка киргиздиңер да. Ошо боюнча айтып коюң, ал Сапарбаев атындагы канал эмес, Найман каналы болуп аткалат. Авариялык болуп, оор жерлери бар. Ошону экинчи этап менен биз жумуш сапарга келгенде сиз айткансыз, экинчи этап менен киргизип, биринчи ошону баштайбыз дегенсиз. Билесиз да? Ошо боюнча. Анда бираз тура эмес, өзү тура эмес суроо берип аткан турбайбы. Негизгиси экинчи этапка киргизилип атат. Экинчи этап деген эмнеси? Программа реабилитация и строительство каналсы деген жаңа программа түзүлгөн. Ошо программа азыр өкмөттүн карамагында.